كله حلاوة دبي كله فرحانين Дубайдан келген шоколадты шилекей ағып жеп жатқандар бұл видеоны қылдаттық менен көрсін. Дубайда шоколад қандай жасаларын көрсөтүп қойды. Видеоға лайк басып, біздің каналға мынаминтеп қатты алып қойыңыз. Ошондо гана сіздер дүйнөлүк жаңылыктардан хабардар болуп турасыздар. ما بقى الترند اللي ضارب ترند وانا اشوف بستاشيو صح؟ افتح لكم ها كله من هالسم والله ناس ما تخاف الله تعال شكاية يخلط هو قاعد شو اسوي فيها ذبحها اليوم حاط والله الشوكولات مستوي يابس اخلا وفندوق الصبغ هني صاخة والله وصاخة. Бишкекте жол кырсыктан 2 адам көз жумду. 17 октябрда Бишкек шаарында саат 23:00 чамасында адам өмүрүн алган жол кырсык болду. Милициянын маалыматы боюнча 1989-жылы туулган жаран Масалиев көчөсүндө Hyundai Sonata унасын башкарып бара жаткан жана Бакаев көчөсүнө кайрылып жатканда Toyota Yaris унасы менен сүзүшкөн. Toyotанын рулунда 2004-жылы туулган жаран болчу. Кырсыктын кесепетинен Hyundai'дын 2 жүргүнчүсү 1990-жылы туулган аял киши жана 2013-жылы туулган эркек бала көз жумду. Алар ооруканада жан беришкен. Андан тышкары 3 адам ооруканага жеткирилди. Алар 1989, 2004, 2010-жылы туулган жарандар болгон. Унаалар айып короого киргизилди жана тергөө уланууда. Тажикстанда кыргыз аскерлери Рубеж 2024 машыгуусуна катышууда. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Харб Майдон полигонундагы машыгууда кыргыз аскерлери чеберчилигин көрсөтүшүүдө. Машыгуунун жүрүшүндө ЖКХга мүчө мамлекеттин аймагына кирип келген мыйзамсыз куралдуу кошундарды жок кылуу боюнча согуштук аракеттерди даярдоо, жүргүзүү маселелери иштелип жатат. Ошондой эле Борбор Азия регионунун тез жайылтуунун, жамааттык күчтөрүн тоолоо, чөлдүү аймактарда согуштук аракеттерди уюштуруу, аларды окуу күчүрмөн милдеттерди аткарууга даярдоо маселелери дагы каралган деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Күйөө байлыкта билинет. Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы эзелки сүрөтүн жарыялады. Белгилүү мушкер Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Бивол социалдык тармактагы баракчасына жаңы пост жазып, мушкер менен архивдик сүрөтүн катталуучулар менен бөлүштү. Анда Екатерина Бивол Дмитрий Бивол менен 2007-жылы түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, аял жакырчылыкта, күйөө байлыкта билинет деп жазды. Буга чейин Екатерина Бивол мушкерден балдар үчүн 200 миллион рубль жана Санкт-Петербург борборунан 2 батир талап кылган. Эми айдоочулук күбөлүк алуу үчүн тапшырылып жаткан экзамендерди онлайн көрүүгө болот. Бишкек менен Ош шаарларындагы бөлүмдөр пилоттук режимде түз алып көрсөтүүгө кошулду. Транспорт жана айдоочулар курамын каттоо боюнча мамлекеттик агенттик мындай чараны айдоочулук күбөлүк алуу процессин ачык айкын кылуу үчүн кабыл алганын билдирди. Бул шилтемеде Бишкектеги бөлүмдө сынак тапшыргандарды, мында Ошто экзаменде отургандарды көрүүгө болот. Санкт-Петербургда жүргүнчүлөр бар автобус арты менен ысык суу топтолгон чуңкурга кирип кетти. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жүргүнчүлөр менен бара жаткан автобустун арткы дөңгөлөгү ысык суу толгон чуңкурга кирип кетип, кырсыкка учурады. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай кырсыктан жабыркагандар жок.
Коомдук транспорттун айдоочусу өз учурунда жүргүнчүлөрдү автобустан түшүрүп калууга жетишкен. Окуя Авто метросундагы Кронштадтская көчөсүндө болгон деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, Санкт-Петербургда жылытуу мезгили түтүктүн жарылышы менен башталган. Андыктан асфальт чогулган ысык суудан улам чөгүп кеткен.